Рамазандын урматына уюштурулган халал базар кайрымдуулук жарманке мыкты деңгээлде жыйынтыкталды. Ыйык Рамазандын урматына кайрымдуулук максатында 6-7 март күндөрү уюштурулган халал базар жарманкеси жыйынтыкталды. Көптөгөн катышуучулар өздөрүнүн өндүрүштөрүн тартуулап, кызыктуу китептер, тамак аштар, аксессуарлар, кийимдер, турмуш тиричилик каражаттары, үй декорлору, буюмдар сатыкта болду. Ал эми биздин Уммас Торкейджи Рамазанда Палестина жүрөгүбүздө аталышындагы жаңы коллекциясын сунуштады. Дагы бир өзгөчөлүк жарманкенин уюштуруучулары Муслим Эвенс Кейджи кызыктуу викториналык оюндарды ойнотуп, жеңүүчүлөрдү кооз белектер менен кубантты. Биз Муслим Эвенс менен уже экинчи жолу иштешип атабыз. Экинчи жолу катышым жарманкеге аябай жакшы өтөт, аябай сонун өтөт, мага жагат. Ошон үчүн катышам. Бұл жарманкеге катышканыбыздын эң эле биринчи максаты биздин Палестинадагы бир туугандарыбызды колдоо болуп саналат. Негизи буга чейин эле болуп келген. Эми мунусунда бул мисалы түшкөн кирешелерди, ошол кирешелерди, бардык каражаттарыбызды ошол жакка жумшашыбыз керек деп ойлойм да. Мен ушул жарманкеге келгенин максаты жакында Рамазан айы келе жатат, ошого керектүү буюмдарды алса болот экен, ошолорду өзүмө керектүү Рамазанга ылайыктуу буюмдарды алганы келди. Мындан сырткары ар тармактан адистерди чакырып, конокторго пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Муну менен катар Кыргызстанда ачылган Палестина аталышындагы Ших Палестайн дагы жарманкеге катышып, келгендерди Палестинанын даамдуу улуттук тамактары менен сүйүндүрдү. Келген коноктор ар кандай кооз кийимдерди, буюмдарды сатып алуу менен кайрымдуулукка салым кошуп, жаркын маанайда кайтышты. Аталган кайрымдуулук жарманкени уюштурган Муслим Эвенс Кейджига терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мы, представители кафе Палестина, участвовали здесь в ярмарке, показывали всем наши национальные еда, всем понравились, все были рады. Спасибо всем организаторам. Мы магазин Sister Brand, мы новички в этой сфере. Для нас это, почему именно мы решили участвовать на ярмарке, для нас это хорошая возможность показать себя, выйти в свет. Насколько мне известно, часть вырученных средств пойдут на поддержку Палестине. И то, что мы стали частью благого дела, это очень важно. Ассаламу алейкум. Я являюсь одним из организаторов данной ярмарки. Наша цель – собрать на одной площадке все мусульманские магазины нашего города, нашей страны и дать нашим жителям города такую возможность, да, купить сделать полезные покупки в одно время, в одном месте, собраться с друзьями, знакомыми, с родными, с подругами. Да? Это своего рода такая вот площадка, она как и торговая, и в то же время это такой нетворкинг, когда люди собираются, люди знакомятся, люди общаются, и мы стараемся создать такое праздничное настроение. В этот раз мы решили сделать эту ярмарку также благотворительной, и часть вырученных средств мы передадим в помощь палестинскому народу.